Былтыр өлкө аймагында 37 район башчысы түндүктөн түштүккө, түштүктөн түндүккө ыкмасы менен которулган. Ал эми ушул жылдын 30 апрелинде президент Садыр Жапаровдун жарлыгынын негизинде 300дөн ашуун жергиликтүү соттордун судьялары ротацияланды. Башкы максат жемкорлукту жана жең ичинен сүйлөшүп алуу сыяктуу терс көрүнүштөрдү жоюу болуп саналат. Өз убагында соттук процесске камсыз кылып, өз убагында мага маалымат берип коесуңар, Кезектеги сот отурумуна даярданып жаткан Айбек Хусанов Жалал Абад облустук административдик сотунун судьясы кызматынан Нарын облустук административдик сотуна которулуп келди. Бул кызматка киришкенине 2 күндөн жүзү болду. Эмгек жолун катчылык кызматынан баштаган Айбек Хусанов туулуп өскөн жерде эмгектенүү иштин эффективдүүлүгүнө кедергисин тийгизип келгендигин моюндайт. Ар бир жаран өз туулуп өскөн жеринде судья болуп иштеген өтө оор, мыйзамдардын кагылышуусун алып келет. Мыйзамдардын кээ бир учурунда туура эмес колдонуп калышын алып келет. Кайсы жерде болбойлу, Кыргызстандын булуң бурчунда болбойлу, адилеттүүлүктү биринчи орунда камсыз кылуу бул сот тутумунун эң негизги максаты деп ойлойм. Соттордун көз карандысыздыгы укук үстөмдүгү менен адам укуктарынын кепилдиги болуп саналат. Жарандар ортосундагы укуктук талаш-тартыштардын адилеттүү чечилиши элдин сотко болгон ишенимин ойготот. Бирок акыркы убакта сот тармагында коррупциялык схемалар, жердешчилик, тууганчылык мамилелер башкы орунга чыгып, алардын иши коомчулукта талкууга жем таштап келген. Ал эми жергиликтүү сотторду тандоодо аймактык тең салмактуулук сакталбай, басымдуусу кичим экенинде судьялык кызматты аркалап келишкен. Мындай шартта сот адилеттигин орнотуу кыйынга турары белгилүү. Андыктан ротация аркылуу жогорудагыдай көрүнүштөрдү жоюуга чоң мүмкүнчүлүк. Ротация максаты ар кандай кызыкчылыктардын кагылышуусун болтурбоо, коррупциялык элементтерди алдын алуу максатында түзүлдү. Андыктан биз аталган ротацияны колдойбуз. Президенттин жарлыгынын негизинде өлкөдө 312 судья башка аймактарга которулду. Ал эми Нарын облусунда иштеп жаткан 24 судьянын 19-у ротацияланып, жаңы кызмат орундарында иштей башташты. Соттор которулган аймактарда жергиликтүү бийлик тарабынан турак жай менен камсыздалган. Прежде чем начать работу по ротации, ротациялоодо соттордун макулдугу эске алынды. Ал эми которулуп барган жерде алар жашаган турган жайлар дайындалып, шарттар түзүлдү. Негизи ротация кайсы бир жердин тургуну ошол жерде иштебеш керек деген принцип болуп саналат. Судьялар өз ишмердүүлүктөрүн жана кесипкөйлүктөрүн кайсы гана жерде болбосун көрсөтүшү керек. Башкысы мыйзам алдында тактык жана адилеттүүлүк жетиштүү. Они будут работать на высоком профессиональном уровне. Кызыкчылыктардын кагылышуусун, коррупциялык тобокелдиктерди болтурбоо, жергиликтүү соттордун судьяларынын ишинде калыстыкты камсыз кылуу максатында чыгарылган жарлык өз жемишин берет деген ишеним чоң. Кыргызстанда сот системасы бийликтин 3-бүтагы катары саналат. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкөдеми.